Саламатсыңар балдар. Биз силер менен кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бардыгыбыз сабакка көңүл буруп, китеп, дептер, ручкаларыбызды камдап, сабакка даярданабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы лексикалык темабыз биздин класс. Ал эми грамматикалык темабыз канча, нече деген суроого жооп берген сөздөр. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты бул сабактан канча, нече деген суроого жооп берген сөздөрдү биле аласыңар. Аларды тексттерден таба аласыңар. Эркин сүйлөөгө, өз ойлоруңарды так билдирүүгө үйрөнөсүңөр. Жана ошону менен бирге сулуу, таза жазууга көнүгөсүңөр. Сабагыбыздын жүрүшү. Балдар, силерди тапкычтыгыңарды текшерүү үчүн ой жүгүртүүңөрдү билүү максатында бул табышмак атайын силерге арналган. Алсак, бир жумуртка 10 минутада бышса, анда 5 жумуртка канча минутада бышат? Силер терең ойлонуп, туура жоопту бергенге аракет жасагыла. Бул табышмактын жообун менин жеке баракчама кайрылсаңар болот. Анда эмесе жаңы темага көңүл бурабыз. Силер бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Ооба, албетте, класстын ичин көрүп турасыңар, Класстын ичинде эмнелер бар экен? Эмнелер менен жабдылыптыр? Бул класстын ичинде мугалим эжейибиз, классташ досторубуз жана сабакка керектелүүчү жабдыктар, доска, парта, стол, сүрөттөр, телевизор жана ар кандай планшеттер, ушул сыяктуу каражаттар менен биздин класс жабдылып, кооз көрүнүп турат. Анда силер бул жерде канча окуучу, канча сүрөт, дагы эмнелер тургандыгын аныктап эсептегиле. Анда эмесе бул жака көңүл бурабыз. Силер бул жерде таблицаны көрдүңөр. Эсиңерге салгыла балдар, таблицанын биринчи графасында сандар турат, силер аларды жазуу түрүндө жазгыла. Ал эми экинчи, үчүнчү графадагы сандарды эсиңерге сактап эсептегиле. Берилген көнүгүүдөгү тапшырмалардын канча, нече деген суроого жооп берген сөздөрдүн астын белгилеп сызгыла. Анда көнүгүүгө көңүл бурабыз. 13, 14, 20, 30 дейди. Буларга суроо беребиз. Канча? 13, 14, 20, 30. Балдар, силерге айта кетчү нерсе, канча, нече деген суроого жооп берген сөздөр кайсылар? Албетте, бул биздин күнүмдүк турмушта колдонгон эсеп сандар. Биз 1, 2, 3 гана нерсени көрө алсак, буга биз канча деген суроону беребиз. Ал эми бир нече көптөгөн нерсени көрө алсак, анда биз ага нечен деген суроолорду берет экенбиз. Ошону менен бирге бул жерде экинчи көнүгүүгө көңүл бургула. У жана үй тыбыштары катышкан сөздөрдү окуп жатыккыла. Алсак, үч, уч, туз, түз, тур, түр жана башка ушул сыяктуу үй жана у тыбышы катышкан сөздөрдү улап өзүңөр дагы жазып үйрөнгүлө. Жана үчүнчү көнүгүүдөгү сөз айкаштары берилген. Бул жердеги кыргыз тилине которуп жазабыз. Жана ошондой эле канча, нече деген суроого жооп берген сөздөрдүн алдын белгилеп сызабыз. Бул жерде суроолорго жооп бергиле дейт.
өзүңөрдүн классыңардагы тиешелүү суроолорго жооп беребиз. Биздин класста канча парта, канча үстөл, канча отургуч бар? Дуалда канча сүрөт илинип турган? Класста канча бала, канча кыз окуйт? Силер бул суроолорду өзүңөрдүн классыңарды элестетип жазгыла. Анда үйгө тапшырма. Сүрөттү эсептегиле. Канча нече деген суроолорго жооп берген сөздөрдү катыштырып, текст түзгүлө. Жана ошондой эле бул жерде биздин класс деген текст берилген. Текстти айтып бергиле, сандарды атагыла. Эгерде балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, анда берилген тапшырмаларды туура так аткарганга аракет жасап, менин жеке баракчама жиберүүгө шашылгыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан кезишкенче саламатта болгула.